Салам достор, орус тилиндеги сколько деген сөздү мягкий знак менен аяктаган мужской роддогу сөздөр менен колдонууну үйрөнөбүз. Мисал үчүн водитель десек, аягында мягкий знак бар. Ушул водитель дегендин аягына сколько деген сөз кандай окончание кошот? Ей деген окончание кошот. Например, сколько водителей? Канча айдоочу? Сколько строителей? Сколько воспитателей? Канча тарбиячы? Канча куруучу? Сколько жителей? Канча жашоочу? Сколько покупателей болот? Л менен аяктап, аягында мягкий знак болсо, сколько деген сөз алардын аягына ей деген окончание кошот, урматтуу достор. Мисал үчүн, сколько водителей на линии? Линияда канча айдоочу бар? Сколько жителей в этом городе? Бул шаарда канча жашоочу бар? Сколько воспитателей работает тут? Бул жерде канча сколько воспитателей работает тут? Бул жерде канча тарбиячы иштейт? Сколько покупателей каждый день? Күнүндө канча сатып алуучу бар? Канча кардар бар? Деп мына ушинтип мужской род мягкий знак менен аяктагандардын аягына ей деген окончание кошуп айтабыз. Урматтуу достор, мен сиздерге тапшырма берем. Комментарийге сөзсүз калтырыңыздар, туура же туура эмес экенин мен сөзсүз текшеремин. Бизде канча жазуучу бар? Канча жазуучу, анан бизде канча жазуучу бар деп орус тилинде сөзсүз комментарий калтырыңыздар, мен текшеремин. Урматтуу достор, ушул эрежелердин баарын орус тилинин практикалык курсы аттуу китептин экинчи бөлүгүнөн үйрөнө аласыздар. 117 бет.